Сиздердин назарыңыздарда белгилүү жазуучу жана котормочу Кубан Сапаралиевдин «Опуртал оюндар» аттуу повестинин экинчи бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Бийканын чын аты Айбийке. Ат энеси кыскарта айтып Бийке дешет. Айылдагы чоң аталары койгон бул атты шаардык орус тилдүү классташтары өздөрүнө ыңгайлаштырып Бийка деп которуп алышкан. Кичинесиндеги ыйлак, ызакор, ал бой көтөргөндө кырс жана түнт, бир мүнөздүү болуп өзгөргөн. Башка тең туштарындай болуп, оюндун акесин тааныткандын ордуна баш көтөрбөй эле китеп окуп отура бергендигинен улам, ата энеси бул кызынан чоң окумуштуу же бир жазуучу, журналист чыгат го деген үмүттөнгөндөрү да бар. Бирок Бийканын ошол окуган китептеринин таасиринен чыга албай, чыныгы турмуштан алыстап бара жатканын байкаган ата энеси кийин коркуп кетишкен да спорт менен алаксытышка аракеттенишкен. Ошентип бой көтөргөндөн эле ата энесинин сүрөөсү менен күрөштөн баштап чоң тенниске чейин катышып көргөн Бийке үмүттү актап чоң спортсмен болуп чыкпаса да, турмушта эрктүү, чыдамкай, күчтүү болуп чоңойду. Кудай берген шыгы окумуштуу же жазуучулукка жетпесе да, чебер чач тарач кылып чыгарды. 2 жылдын ичинде өздүк сулуулук салонун ачып, ийгиликке жетише алды. 30га чыкканы калса да турмуш курбаганына кабатырланган жакындары «Китептеги 4 жагы төп келишкен жигитти издебе, андайлар болбойт, анча-мынча кемчиликтерине көз жумуп кой» дешет. Бирок канчалык ошентейин десе деле болбой, эркектердеги майдачылыкты, шалаакылыкты, туруксуздукту, алсыздыкты байкаары менен ит атайы тутулуп кетет. Өзгөчө семиз эркектерге итиркейи бар. Жумушта чачын кырктырганы же башка максаттар менен семиз эркектер кирип калса, анын кардардылыгына карабай оройлонуп кетет. Ошондуктан аларды тейлигенден качып, жардамчыларына түртө салат. Антпесе семиз эркек кышылдап дем алчу болсо, итиркейи кармап, бышылдабай жөн отурчу деп кагып салышы да мүмкүн. Аялдардан болсо калп экиленип сүйлөгөн чоеке катындарга итиркейи бар. Анын жек көргөнү калп жасалмалуулук менен курулай шаан шөкөт. Боло турчу нерсени шарт шурт жасап, шак-шак бүтүргөндү сүйөт. Ал тургай сүйүктүү эрмеги болгон китептеги окуянын майда чүйдөсүнө чейин эле эзмелеп сүрөттөй бергенин, калп жасалмаламайын, байкачы болсо окубай ыргытып жиберет. Спортко дагы ушундай мамиледе. Футболдун анда-санда бир голуна зеригип, дөөдөй жигиттер ыкчам оюн көргөзүүчү, упайлар тез жана кооз жаралган баскетбол менен хоккейге суктанат. Өзгөчө сүйгөнү хоккей. Көк жылгаяк муздагы бутка коньки байланган шамдагай жигиттердин шайдоот кыймылдап, шайбаны шарактата чаап, ыкчам чабуул койгондорун көрүп көзү тойбойт. Кыргызстанда чоң хоккей жоктугуна өкүнүп, анча-мынча болгон мелдештерге калтырбай барып жүрөт. Бир курдай курбулары болуп, өз кыялдарын айтып отурушкандарында хоккей боюнча дүйнөлүк биринчиликтин финалын көргүм келет деген изги тилегин айта коем деп, баардык эле аялдардын кызыкчылыктарынан ашпай кыялданган, аларга күлкү болгону да бар. Ошентип, дүйнөдө хоккейден өткөн бүйүр кызыткан оюн жок деп билчү эле. Өткөндө Айжан курбусун ээрчип, ат майданга келип, көкбөрү менен жакындан таанышып, аны менен ооруп калды. Ушундай оюн бар экенине мурда деле угуп, билип жүрчү эле. Бирок козлодрание деп анча маани берчү эмес. Өткөндө айылдан келип, 5-6 айлык чач тарачтын курсун аяктап, өз колунда иштеп жүрүп эле айдай сулуулугу менен Зулкардай чоң бизнесмендин жүрөгүн багындырган ушул Айжан курбусу Зулкардын көкбөрү командасынын Кыргызстандын биринчилигиндеги чечүүчү оюну болот экен. Аны коштоп барып колдоп коеюн деп жалгыз бара албай жатам, деп 2-3 курбу кызына кошуп чакырганында кыйылып жатып келип, анан хоккейден ашса ашып кем калбаган көкбөрү оюнун биринчи жолу жакындан көрүп,
Бул чыныгы жигиттердин опурталдуу болсо дагы кооз, бүйүр кызыткан мелдешине баа берген. Шамдагайлык, күчтүүлүк, эрктүүлүк, эптүүлүк талап кылган опуртал оюндагы жигиттердин чаап бара жатып улакты эңгендери, ортого түшкөндөгү ат менен адамдын бири-бирин түшүнүүчүлүгү, айрыкча аттардын акылдуулугу, жигиттердин эр жүрөктүүлүгү жагып калган. Президенттин кубоктун жүрүшүнө интернеттен көз салган ал бүгүнкү чечүүчү мелдешти көрүүгө Айжан курбусун суранып жатып макул кылып келгендегиси болчу. Бирок оюндун алгачкы мүнөттөрүндө эле жеңишти жөн эле бөктөрүп кетээр Шумкардын бөккө ойногон илең салаңдыгы иренжитип, өткөндөгү чагылгандай тездикте чабуул уюштуруп жаткан жигиттердин чабалдыгын тааный албай турганында анын себебин жанындагы команда ээси Зулкардан таап, анын оттой жалындаган жигиттердин демине суу сээп жатканы менен келише албай отурган. Аңгыча эле атынын таноосунда агы бар оюнчу кожоюндун эркине каршы чыгып, жандуу оюн көргөзө баштап, өзүндөй күйөрмандарынын жардамы менен, сүрөөсү менен каршылаштарынын дээрлик оозунан жеңиш упайын жулуп алганында анын бул эрдикке тете көрсөткөн оюнуна баардык эле көрөрмандар сыяктуу алакан ысыта кол чаап, айкырып-кыйкырып сүрөйүн деп айласыз карманып, ал тургай көзүнө жаш тегерене да түштү. Ошондо дагы команда ээси Зулкарга улам карап, байкоо салып, анын бул азап менен келген жеңишти кубанмак тургай сурдана кабыл алганын көрдү. Ал тургай бир аз өткөн соң "Карап тур, анын моюнун толгобосомбу?" деген ызырынып сөгүнгөнүн угуп, бирок бул сөздүн толук маанисине көп түшүнө бербей, кандай болбосун жеңишти жулуп берген эрдиги үчүн жанагы оюнчуну жазалагысы келип жатканын баамдап, оюн бүтүп сыртка чыгышкандарында айылдык эмеспи, күйөөсүнүн бул сөзүн жакшы чечмелейт болушу керек деп Айжандан сураса, ал "Мунун эч кандай башка мааниси жок. Моюнун толгобосомбу деген адамдын эле моюнун толго, а моюну толгонгон киши кандай болот өзүң элестете бер" деп койду. Алып берген жеңиши үчүн адамдын моюнун толгоп жазалоо Бийканын акылына сыйган жок. Ишенбейин десе өз кулагы менен укпадыбы? Алгач боло турган адилетсиз жазалоо тууралуу жанагы таноосу ак ат минген жигитти таап барып айтсамбы деди. Кайра Зулкар ачуусу менен эле айтып койдубу деп тартынды. Бирок башка бир акыл башына келип сүйүнүп кетти дагы. "Айжан, жүрү биз дагы Зулкар Султанович менен улакчыларга барып келебиз" деди. "Бийка жалаң эркектердин арасына бизге эмне бар? Андан көрө үйгө кете берели. Айжанка, жүрчү барып келели. Улакчылар мага жагышты. Жандарынан көргүм келип жатат" деп айласыздан калп айтууга туура келди. Эмнесине кызыктың алардын? Эркектер эле эркектер го. Булардын күчү көп болгону менен билими тайкыраак. Экөөбүз барабыз дегенибиз менен Зулкар ээрчитпейт. Андан көрө үйгө кете берели деп такыр ынабады Айжан. Аңгыча ары карай басып кеткен Зулкар телефон чалып, "Такси кармап кете бергиле" деп аздан соң таксиге отурушту. Бирок Бийка кетип кала алган жок. Эки аялдама барганда "Ушул жакта байкемдин үйү бар эле, бара берейин" деп калп айтып түшүп калды. Ал түз эле жол боюнда турган таксилерге келди. Сүйлөшүп турган таксисттерден улгайып калганы өзүн отурлаганда "Извините, байке, мне нужен молодой таксист" деди эле. "Не бар не жок жаш таксист алайын" деген оюн зеригип турган эмелер башкача түшүнүшүп күлүп жиберишти. Есть молодой и сексуальный" дешип, араларындагы жаш жигитте түрткүлөштө эле шагысынып, ага териге түшкөн улгайган таксист өзүн кыргызча түшүнбөйт дейт окшойт. Бөрү карыса да бир койлук алы бар" дейт деп сөгүнүп алып ары басты. Чын эле жаш таксист жылдыздуу, анан тил алчаак болуп чыкты. Оюндан тарап бара жаткан кыймылды бетме бет аралап, ат майданды карай кыйынчылык менен жылып бара жатты. "Мен айтканды жасасаң, көңүлүңдөгү акчаны төлөп берем" деди ага Бийка. Ат майдандын алдына келишсе, ал жерде эл деле калбаптыр. Ушул мелдешке кызмат кылгандар гана өз иштерин кылып жүрүшүптүр.
Тоону карай кеткен көчөгө салып 2-3 аялдама өткөн соң алдыдан атчандар көрүнө башташты. Алардын кийимдеринен улам Шумкардын оюнчулары экенин таанып, кунт кое караган Бийка атчандар арасынан жанагы ак таноо ат минген Кайнар деген ысымы көңүлүнө жат боло түшкөн жигитти да жазбай таанып өттү. Улакчыларды шаар четинен күтүп турушуп, алар калаадан чыгып тобун бузбай текирең таскакка сала топурак жол менен адыр түбүндөгү аткананы карай жөнөшкөндөрүндө артынан ээрчишти. Бийканын айтуусу боюнча атканага бута атым жетпей бурулуп келип шаарды карап токтошуп, такси ичинен түшпөй аткана жакка байкоо сала башташты. Булардын жакын келип токтогондорунан шекшишти окшойт. Аңгыча бир атчан бери карай чаап келе жатканда Бийка таксистке бекем кыналып отура калды эле. Тигил бул сүйүшкөн жаштар турбайбы деген ойдо эч нерсе дебестен артка кайтып кетти. Зулкар өткөн жеңгендериндегидей эле берекелүү дасторкон боюнда улакчыларды кызуу куттуктап, ар бирине өз колу менен байгеден түшкөн үлүштөрүн тапшырды. Жакшы тилектерди айтып тост көтөрүп, бүгүнкү оюн тууралуу жарым ооз да кошпой, Кайнардын өзүнө каршы чыкканын унутуп койгонсуду. Ошентип отуруш көңүлдүү уланып, жакшы эле ичип жешкен улакчылар түн кирип калганда гана ордуларынан козголуп, даяр турган автобустан орун алышканда Зулкар: "Кайнар, сени өзүм жеткирип коем, калчы", деди. "Ажыдаардын куйругун бастың, этият бол. Катуу кетип бара жатса теңелбей бастырып кет", деген командалаштарынын айтканын эстеген Кайнар Зулкардын артынан ээрчип кайра киришти. "Кел, Кайнар, бүгүнкү жеңишиң үчүн алып жиберели", деди Зулкар стакан толо аракты сунуп. "Байке, мен ишчи эмес элем", деди Зулкардан аракты алаарын алганы менен аны эмне кылаарды билбей оңтойсуздана. "Мен сунсам да ичпейсиңби?" деди Зулкар үнүнөн кекээрин билгизе. "Мен такыр ишчи эмес элем. Такыр ичпесең азыр ичесиң, алып жибер". Улуу киши кыстап турганынан ичпеске болбой калганын түшүнгөн Кайнар көзүн жумуп туруп тартып жиберди. "Мына, ушинтип жүрбөйсүңбү? Баягы мен сени командага алып жатканда эмне дедим эле?" Чынында эле тигинин эмне дегенин эстей албаган Кайнар ийин куушура туруп калды. "Айтканды аткарсаң жүнүң жылтырак болот дегем. Бирок сен бул сөздү түшүнбөй калган окшойсуң." "Түшүнгөм". "Жок, түшүнбөптүрсүң. Түшүнсөң бүгүнкүдөй кылбайт болчусуң. Деги эле дердей баатыр сезип алыпсың өзүңдү. Баатыр мактанса бир октук дегенди билесиңби?" "Билем". "Билсең, биздин жигиттердин бири да сенден кем калышпайт улак боюнча. Алар начардыгынан бөккө, чикке ойношкон жок. Мени сыйлагандарынан ойношту. Анткени мен дагы аларга ошончо кылгам, дагы кылам. Ошон үчүн айтканымды эки кылышпайт. Мен жашооңорго дагы, оюнуңарга дагы шарт түзүп берип жатканымдан кийин чик десем чик, бөк десем бөккө түшүп, алчы таага конуп турушуң, ал тургай алдыма чөгөлөшүң керек. Бөк десеңиз, чик десеңиз деле мейли моюн сунайын, бирок мени чөгөлө дебеңиз. Менин андайга шыгым жок", деди Кайнар эми чыйрала түшүп. "Чөгөлөйсүң, чөгөлөйсүң. Куу кекиртектин айынан асмандагы куш деле торго түшөт. Жакшы жашайын десең кур намысты ташта. Чөгөлөй албайм. Андан көрө ушунчабызда иштешпей эле коелу. Ким биз менен болбосо ал бизге каршы деген жакшы сөз бар. Сен Шумкар үчүн ойнобосоң ага каршы ойнойт экенсиң да, Оюн деген оюн да. Атаандаштын баарын душман санабаш керек. Сенин бала, акылдуу сунганыңа жараша тилиң да узарып баратат. Кыскартып коюп жүрбөйүн. Байке, кечирип коюңуз. Уруксат берсеңиз мен бара берейин. Калганын кийин сүйлөшөрбүз." "Эй, бала, мен сага киммин? Анан сүйлөшөбүз, кийин сүйлөшөбүз дегидей. Менин ким экендигимди билбейт окшойсуң. Кечирип коюңуз байке, туура эмес кылдым", деди тиги кыйла кызый түшкөн немеге багынып бермишетип койбосо чыр чыгып кетерин баамдаган Кайнар. "Ал дагынтип ооз учунан кечирим сурамыш болбой оңой эле кутулуп кетем деп ойлобо. Сен менин бүгүн шагымды катуу сындырдың. Чөгөлөп кечирим сура." "Чөгөлөгүдөй мен эмне кылдым? Чөгөлөбөйм." "Чөгөлөйсүң, чөгөлөтөм." "Чөгөлөбөйм. Чөгөлөбөсөң ме анда", деп Зулкар Кайнарды ооздон ары берип калды. Күтүүсүз соккудан теңселе түшүп, оозунан шүйшүңдөй түшкөн канды көрүп,
дароо эле ошол алаканы муштум болуп түйүлүп, Зулкардын бетин карай шилтеди. Чалкасынан кете жаздап, дубалга жөлөнү калган Зулкар бир саамдан соң өзүнө келип айкырыкты салды. Эниңди, карма мына муну, жайла! Азыр эле жакшы тилектер айтылып жаткан бөлмө ичине кыйкырык чуу, сөгүнүү толуп, кут береке жайнап турган дасторкондогу тамактар төгүлүп, идиш аяк талкаланды. Сырттан чуркап кирген атчы менен айдоочуга дасторкондун аркы башында турган машыктыруучу Темир кошулуп, ур, чап, теп деген Зулкардын айдактоосу менен Кайнарды жүн сабагандай кылышты. Алгач бурчка чегине берип, жанды албастай коргонуп, былчылдай тийген үстөкө босток соккуларга чыдай албай, башын басып ылдый отура калганында каршылаштарынын бирөөсү жакадан тарта суналта жыгып, калгандары Кайнардын башы көзүнө карабай тепкилешти. Ачуулары кайтып, кол кычуулары кана түшкөндө гана бири-бирин "Болду, болду" деп тыйышып, мындай боло беришкендеринде Кайнар эс учун жогото, жерде жансыз сымал суналып жатты. Карасаң өлүп калган жокпу? Деп Зулкар чочуп кетти. 5 мүнөт өткөн соң Кайнарда тирүүлүк кыймыл байкалбаганда. Ары бери жолкулдатып, бети башка чапкылагандарында да кыймылдабаганында баары бири-бирин тунжурай тиктеше беришип, эми чындап коркунучка кептелишти. Булардын өзүнөн демилге күтүп тургандарын сезген Зулкар эсине келе калып, чечкиндүү түрдө сүйлөдү. Кыскасы мындай: Кайнар мас болуп алып, биз кой десек болбой кетип калган. Кеткенде дагы караңгыга карабай атын сабаган бойдон кеткен. Бүттү, башка ашыкча сөз айтмай жок. Уктуңарбы? Баары тең баш ийкей Кайнардын сул куйган денесин колдон буттан ала сыртка алып чыгышты. Айдоочу Зулкардын жол тандабасын карай жүгүрсө, атчы басырма алдында аса байланган аттарды карай чуркады. Бул кезде Бийка атканага барчу топурак жол асфальт жолго кошулган жерде Зулкарды күтүп отурган эле. Ал жана көпкө күттүргөн улакчылар автобуска отуруп жылгандарында таксисти артынан айдаткан. Кайнардын улакчылардын арасында бар жогун билиш үчүн автобусту токтотуп, андагылардан Кайнарды сурайын. Эгер ал бар болуп калса, бүгүнкү оюну купулуна толгонун шылтоолоп, кол тамга сурап, үйүнө жеткиргиче таанышып да алайын, деди. Эгер Кайнар автобуста жок болуп калса, дагы да байкап турмакчы болду. Жеңил машина аң чөнөктүү жолдо буйдалгыча автобус бир топ алыстап кетип, аны асфальт жолдон араң кууп жетип, жарыгын өчүрүп күйгүзө сигнал берип жатып араң токтотушту. Таксист автобуска баш багып Кайнарды сурады эле. Жок деп жооп беришкен алар кайра өздөрүнүн "А силер Кайнардын кимиси болосуңар?" деп сурашты. Бийка "Карындашы болом" деп калп айтты эле. Автобустан бир улакчы түшүп, өзүн команданын капитаны болоорун айтып, "Бүгүнкү оюн үчүн команданын кожоюну азыр Кайнарды алып калып териштирип жатат. Ал албай кетсе, Кайнар жөө калышы мүмкүн. Барып ала кетпейсиңерби?" деди, үнүнөн кабатырланганы байкалып. "Мейли" деп дароо макул болгон Бийка таксист менен кеңешип, Зулкарды ушул жерде күтө туруп, ал келгенде Кайнарды сурамай болушту. Зулкарды алар көпкө деле күтүшкөн жок. 15 мүнөт өтпөй эле атканадан машинанын жарыгы жарк эте күйүп бериледи. Бирок машина асфальт жолго бута атым жетпей токтоп, жарыгын жалп өчүрдү да, андан караандар бөлүнүп, күзгү бош аңыз менен машинадан алысташты. Аңгыча ары жактан дагы бир бүдөмүк караан пайда болуп, тезден жылып беркилерге кошулду. Бийка менен таксист машинадан түшпөй, караңгылыктагы ошол караандарды тешетиктеп турушту. Алар 5 мүнөтчө гана бириге түшүп, 3кө бөлүнүштү. Бири атканан көздөй ыкчам алыстаса, экинчиси кайра машинаны көздөй жылып жөнөдү. Үчүнчү караан нары карай бара жаткансыды. Бул караандар айта алады эмне кылышты деген ой Бийка менен таксистти ого бетер шекшинтип, демдерин ичине ката дымырашты. Машинага жүктөп келе жатканда Кайнар тирүүлүгүнүн жышаанын билгизип онтоп, кичинеден кыймылдай баштаганда коркуп турган Темир чындап сүйүнүп кетти. "Зулкар байке, бул тирүү экен, ооруканага алып бара калалы. Өзүбүздү өзүбүз менттерге тапшыралыбы? Мунун эсине келгенде оозун жапсакчы?" "Болбойт, тата алданып кетет. Бул оозун жапчулардан эмес экен, өч алчудай."
Анан эмне кылабыз, тирүү экен да. Жанагындай эле мен айткандай кылсак баары оңой бүтөт. Коркпой эле кой. Өз атына өзүн сүйрөтүп жиберсек эч ким шектенбейт. Шектенбесе болду. Шектенгендердин оозун өзүм жабам. Мейли анда. Ошентип караңгыда 3 каран 3 жака ажыраганда Бика эмне болгонун дароо болгулоду. Зулкардын машинасы асфальт жолго бурулуп, так маңдайга жарыгы тийгенде таксист менен Бика кучакташмыш болуп калышты. Зулкарлар жол боюнда турган таксине шекший карашып, алгач кылган кылмышыбызды көрүп калдыбы деп коркуп кетишти. Бирок кучакташкан аял эркекти байкаша көңүлдөрү жайлана өтүп кете беришти. Биканын өтүнүчү менен жарыгын күйгүзбөй жолду боолгулуп айдаган таксист машинасын жанагы зулкарлар токтогон тушка жеткенде токтотту да, атып чыгып, жанагы караандар биригип ажырашкан тарапка карай жүгүргөн кардарынын артынан жөнөдү. Бика ойлогондой эле айдоодо бүдөмүктөнө көрүнгөн караан эр токумдуу ат болуп чыкты. Ал артка кылчая карап, кош курунганда ак таноосу даана байкалып, бүгүнкү оюндун жылдызына айланган жигиттин аты экенин дароо тааныды. Ансыз да чочулап турган атты үркүтүп албас үчүн алысыраактан айлана чуркаганында арттан келген таксист Биканын оюн түшүнүп, ал дагы аттын экинчи жагына өттү. Бикага караганда эркектик кылып, анан мал менен өскөн айылдык кылган таксист так деп акырын унчугуп, таңдайын шакылдатып, жакындаганда ат кулагын тик чийте карап, таноосун дирдейте чочулаганы менен качпады. Адам колу тизгинден шак кармаганда жоошуп туруп берди. Бика аттын оң жак үзөңгүсүндө бутунан асылып турган адамды жакындаганда эле көргөн. Эми таксист атты кармаганда жетип барып, аны өйдө көтөрө калды. Үзөңгүдөн бутун таксист эптеп жатып чыгарганда кайнар кыңкыстагандай үн чыгарып, тирүүлүктүн жашаанын билгиси деле Бика сүйүнүп кетип, кайнар деп бетке чапкылады эле, ал дагы да кыңкыстагансыды. Тирүү экен деп кубанып кеткен Биканы таксист шаштырды. Эптеп артыма көтөрдүңүз, дагы өзүңүз бутун сүйрөлтпөй кармапасыңыз. Ошентишкен алар тына эптеп машинага жетишип, дагы да жарыкты күйгүзбөй асфальтка чейин барып, даңгыр жолду жарыгын жарк жандырып, жолду көрүп ылдамдыкты кубалай учуп күйүп жөнөштү. Адамды жайлап коюш оңойбу? Түнү бою түйшөлүп чыгып, таңга маал гана көзү кичине илинген Зулкар кайра ойгонору менен эле эмдигиче атка сүйрөлгөн өлүктү таап чалчу жактарга чалышты болушу керек деген ойдо атчыга телефон чалды. Зулкар байке, эч кандай шек шоорат билинбейт, азырынча тынч эле. Бирдеме болсо биринчи эле сизге билдирем, деди ал. Буга таң калада кооптону да түшкөн Зулкар мында бир мандем бар экенин сезгени менен дагы да сабыр кылып отурду. Зарыктыра коңгуроосун күттүргөн атчы 1 сааттан кийин араң чалып, Зулкар байке, айлананы бүт карап чыктым. Кайнар турмак анын атынын дайыны билинбейт, деди. Эми чындап коркуп кетти Зулкар. Түндө кайнардын бутун үзөңгүгө илип туруп, атты камчы менен чандырга чапканда ал ойдогудай үркүп бербестен эшик төрдө жерге барып, көкпөргө көнгөн неме туруп алганда атчыга айдаттырып, биротоло өлгөнүн көрүп кетейин деп, анан кайра темирден бүтсө да эмне болуптур? Таң аткыча эмес, ушинтип 1 саат турса деле тынчыйт болушу керек, деп айныган эле. Эми ошенткенине аябай өкүнгөн ал темирге чалды. Ал деле коркуп отурган белем телефонун бир гудокко жеткирбей көтөрдү. Зулкар байке, эмне кылалы? Деди кыязы, ал дагы атчы менен байланышкан окшойт. Эмне кылмак элек, келчи мага, анан сүйлөшөбүз. Жарым саатка жетпей жетип келген темир менен кеңешип, не болсо да ушундай таяк жеп, же дагы бир кырсыктан улам алган жарааттарды дарылоочу ооруканага келишти. Бирөөнү издемиш болуп, бүт палаталарды карап чык, деп темирди киргизип жиберип сыртта күтүп турду. Ал жатат, деди өң алеттен кете түшкөн темир бир топто чыгып. Күпчөктөй болуп шишип кетиптир, араң тааныдым. Я, чын элеби? Ооба, жанында бирөө бар экен. Ага сыр алдырбай кайра чыгып келе бердим. Иттики, эми эмне кылдык? Билбейм. Бирдеме кылбасак болбойт. Тигини кайра эле жайлаш керек же оозун жабышыбыз керек,
деди эки жака этибар албай ички ачуусуна алдыра. Даже не думайте деген кимдир бирөөнүн үнү угулуп карай калышса, баягыдай эле мисирейип Айжандын курбусу Бийка туруптур. Ал жаңы гана кайра жандандыруу бөлүмүнөн чыккан соң элдир-селдир эсине келе баштаган Кайнарды карап отурса, бир бейтааныш адам кирип көпкө карап туруп, кандай келсе ошондой эле чыга жөнөгөндө шекшип артынан келген эле. Зулкар байке, мен баарын көрдүм. Так что молитесь за выздоровление Кайнара, деп шарт бурулуп ооруканага кирип кетти. Экөө бул күтүүсүздүктөн бири-бирин карап дел болуп эле туруп калышты. Түндөгү кылган кылмышын тигил кантип көрүп калганын түшүнгөндө Зулкар сөгүнүп жиберди. Бул шуркуя бизди кечээ оюн бүткөндөн баштап эле аңдаган турбайбы? Деп түндө кетип бара жаткандарындагы жолдо турган машина жөн турбаганын түшүндү. Эми эмне кылабыз? Деген суроого кайра эле такалышты. Экөө ооруканадан алыстап, ээн жерге барып сергек ой жүгүртүштү. Сиз айткандай бизде эки эле жол бар. Кайнардын көзүн тазалаш керек же анын оозун басыш керек, деди Темир. Жок, биз аракетибизди өзгөртүшүбүз керек болуп калды. Биринчиден, биз Кайнардын көзүн тазалай албай калдык. Экинчиден, аныбызды башкалар көрүп, билип калды. Бул иште жаңы душмандарыбыз пайда болду. Алар канча экенин, кимдер экенин да билбейбиз. Бир гана жанагы кызды билебиз. Эгер аны күбө катары жок кыла турган болсок, беркилери бизди дароо менттерге тапшырат, туурабы? Туура. Кайра эле бул жерде эң негизги көзүр Кайнардын кечиримине жетиш, анын оозун басыш болуп турат. Анын жанында жанагы кыз жолоткуда эмес. Эртең же бүгүн Кайнар эсине келет. Келери менен сени ким минтип сабады деген суроосу менен менттер тегеректейт. Ошондо анын жанында жанагы кыз эмес, өз кишилерибиз турушу керек. Кое турсаңыз, жанагы кыз Кайнардын эмнеси болот болду экен? Эч кимиси болбойт. Кайнар айылдан келген дөң. Тиги шаардык киргизка болуп турбайбы? Ал менин катынымдын курбусу. Кечээ менин Кайнардын моюнун толгойм деп жинденгенимди угуп, жөн жүрбөгөн эме артыбыздан аңдып барыптыр да. Эми түшүндүм. Кыйындыгын көрөй. Ооба, оңойлордон эмес экен. Эгер эртерээк Кайнардын жанынан кетирбесек, биздин да эсепти тапкыдай. Балким ал эртең менен эле милицияга түшүнүк кат жазып берип койгондур. Ант элек болушу керек. Анткен күндө деле анын жазасы жеңил. Ал кагазды пул кагаз менен сатып алып коебуз. Эң негизгиси Кайнарга арыз жаздырбашыбыз керек. Ошол үчүн ал эсине келгенде калп эле кечирим сурамыш этип жанында биз болушубуз керек. Кайнардын жакындарычы? Алар да бар. Негизгиси Кайнарга арыз жаздырбасак, туугандарын акчанын күчүнө салабыз. Кайнар өжөр көк экен, баары бир эле өч алгысы келет го. Мындайларды билем, ички кур намысын козгоп койсоң, арызын айрып, ыргытып ийип, кара күчкө салып өч алгысы келет. Анда эле өзү капканга түшүп берет. Ошон үчүн биз азыр жанагы кыз менен туугандарын басышыбыз керек. Туура айтасыз, анткени азыр Кайнар эсине келе элек да. Мындай кылабыз, азыр биз Кайнардын кырсыктаганы тууралуу туугандарына билдиребиз. Бүттү. Дүрбөп келишет да басып жыгылышат. Тегерине чуркап ызылдашат. Анан жанагы кыз өзүнөн өзү эле четке чыга берет. Ал эми биз болсо калп эле камкор киши болуп, аларды ары бери ташыйбыз. Дары-дармегин алып берип, көңүлдөрүн ала беребиз. Анан Кайнар эсине келгенде дагы көрө жатабыз да. Туура айтасыз, ошентели анда. Зулкар бекеринен ушул деңгээлге чыккан эмес да. Айткандай чыгып, Кайнардын шаардагы агасын таап барып, анын абалын билдиришкенинде ал телефон менен бүт туугандарды көтөрүп, өзү дагы жетип барды. Алысыраак туугандарын кошпогондо Токмоктогу, Сокулуктагы эжелери ошол күнү эле жетип келишип, эртеси ата-энеси кагыла-согула жалынышып кашында турушту. Зулкар айткандай, Бийка Кайнардын агасы Залкар келгенде эле өзүнүн бул жерде эч кимиси эмес экенин сезип оолактады. Кетип бара жатып, ал Залкарга болгонун болгондой айтып, Кайнардын киши колдуу болгонун эскертип, дагы да сак болуусун өтүндү. Инисинин өмүрүн сактап калганы үчүн чексиз ыраазычылыгын билдирген Залкар сөзсүз байланышаарын, Кайнар үчүн чоң карыз болуп калганын, азыр эң негизгиси инисинин ден соолугу экенин, ал айыгып кетсе, анан өзүнүн айтуусу боюнча күнөөлүүлөрдү жазалашаарын айтып, Бийканын телефон номурун, жашаган дарегин алып узатты.
чолоо жери жок көк ала болгон, мээси чайкалып, оң буту сынган Кайнар 3 күндөн кийин гана дарыгерлер менен жакындарынын жан далбас аракети менен өзүнө келди. Дагы 3 күндөн соң өйдө болуп отурганында милиция кызматкери «Эмне болуп бул акыбалга келдиң?» деп такыды. Бир саамга тунжурап ойлоно түшкөн Кайнар «Атка сүйрөлдүм» деп кыска гана жооп узатты. Анда кагаз жүзүндө ушул сөзүңдү тастыктап, эч кандай доом жок деп кол коюп бер, деп Кайнардын алдына калың папкесин коюп, ага ак кагазды жайып колуна калем карматты. Ошентип Зулкарларды кыжаалат кылган маселе өзүнөн өзү чечилди да калды. Өзүнө келип, эмне болгонун эстегенден тартып, алардын Зулкар кожоюн баш боло күйүп өлөктөп чуркап жүргөндөрүн көрүп, жакындарынын дагы аларга болгон ыраазычылыгын байкаган Кайнар кек сактагысы келген жок. Тек гана жеңишке жеткиргени үчүн ур тепкиге кабылганына ичи муздап, көңүлү жибибеди. Кайнар бир гана аты Кентаврды өзү сакайып чыккыча «Бага турасыңарбы?» деп суранды. Кентавр ошол түн эле жер соргонсуп жоголуп кеткен болчу. Аны Зулкар бардык улакчыларын көтөрүп, бүт чүй боорун кыдыртып таптыра албай жаткан. Эми Кайнар кечирип, жеңилдей түшкөндөн кийин жок дегенде атын таптырып берейин деп издөөнү күчөттү. Бирок табыла койбоду. Кентаврды талбай издөөнүн арты майнапсыз аяктап, акыры тажаган Зулкар менен Темир үмүттөрүн үзүшүп, Кайнар ооруканадан чыкканда ордуна башка ат берип кутулмай болушту. Ошентип Кайнардын айкөлдүгү менен кылган кылмыштарына жооп бербей оңой кутулуп кеткени менен «Жакшылык сепсең жакшылык, жамандык сепсең жамандык аласың» деген табияттын мыйзамына ылайык баары бир эле Зулкарлар Кудайдан өз энчилерин алышты.